Bundan daha çok iyilikler bilen, көп işlerdi жаратып берет го деп sizlerге tereң ишеним артабыз. Барыңыздарга аманчылык, ден соолук болсун. Assalamu alaikum. Аманчылыкта, тынчылыкта көрүшкөнгө шүгүр айталы. Көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип, баарлашканга сүйлөшкөнгө эмне жетсин. Атайын сагынып келдик. Караныңдан кагылып келдик. Элибизге, журтубузга рахмат айтып, караныңарга жалынып келдик. Ассаламу алейкум берекелүү нарыным. Терең болсун, күчтүү болсун, жайыла берсин тамырың. Анан көбүрөөк нурдана берсин жарыгың. Жердин керемети Теңиртоо, дагы бир жолу салам сага, берекелүү нарыным. Биз бүгүн жөн келген жокпуз. Биздин бир эле мекенибиз бар. Бир атабыз, бир энебиз, бир жүрөгүбүз, бир тилибиз, бир өмүрүбүз бар. Анан бир Сулайман тоо бар, бир Айгүл тоо бар, бир Ысык көл бар, бир Кароол чоку бар. Bir Dolon var, bir Narım var, bir Kırgızstan var. Bizden başka Kırgızstanımız yok. Жүрөктү кандай аясак, атаны кандай сыйласак, апа канчалык мерим төксөк, мекенге да ошондой мамиле кылалы. Ошон үчүн Кыргыздын 40 нурлуу туусу ортосунда чегерилген кызыл туусунун көтөрүлүш аземине келдик. Дагы бир жыл кол чаап коелу. Чет өлкөдө көп жүрдүк. Kança elder var bizden көп, мамлекети жок, өздөрүнүн туусу жок, өздөрүнүн гимни жок, өздөрүнүн герби жок. Алардын бир эле максаты эч кимге күл корс болуп жашасак деген гана тилеги. Жараткан бизге эгемендик берди, эркиндик берди. Бир тилегим ушул. Жаратканым, кыркындыларыбызды билик кыл, тулпарларыбызды гүлүк кыл. Ушул тубузду эл аралык аренада аябай бийик кыл. Менин сураганым ушул. Элим журтум, Kırgızstan деген бұл тоонун таштын же көлдүн аталышы эмес, бұл биздин аталышыбыз. Адам бар, Кыргыз бар, Кыргызстан бар. Биз кандай болсок, мекен жөнүндө пикир ошого жараша болот. Жараткан адамдын өңүнө, келбетине карабайт, жүрөгүнө карайт. Биринчи жүрөктөр таза болсун, жүрөктө иман болсун, жүздө нур болсун. Арабызда ынтымак болсун. Бирөөлөргө пайдабыз тийсин, пайдабыз тийбесе жок дегенде зыяныбыз тийбесин. Адамдардын көңүлүн көтөрөлү, ал колдон келбесе жок дегенде көңүл чөгөрбөйлү. Ошондой эле аркадан жакшы сүйлөйлү, бул колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Ырыс алды ынтымак деп жазып койгондон ынтымак келбейт. Ынтымак качан болот? Дасторкон жайган жерде болот. Ынтымак бирин-бири төргө өткөзгөн жерде болот. Ынтымак улууга урмат, кичүүгө азатталган жерде болот. Ынтымак мекенин, элин, журтун кадырлап касталган жерде болот. Кудай буйрса, Кыргызстан дүйнөдөгү эң ынтымак эл болот. Келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Чоң рахмат сиздерге. Bir adam жумушка кечигип келиптир. Өмүрү кечикчимескен, илгерки замандагы кожоюну бир муктаждыгы болуп калганго болбосо жөн кечикпейт эле деп, анын айлыгын 100 сомго көтөрүп койгон экен күнүгө. Унчукпаптыр, рахмат деле айтпаптыр, нааразы деле болбоптур. Арадан бир топ өткөндөн кийин дагы бир жолу кечигип келиптир. Ачуусу келип, өткөндө көбөйтсөм рахматты айткан жок. Эми кечигип келди, бул жаман үйрөнө баштады деп айлыгын төмөндөтүп коюптур. Анда деле унчукпаптыр. Анан арадан бир топ өткөндөн кийин кожоюн сураган экен. Бир кечигип келдиң, айлыгыңды көтөрдүм. Унчуккан жоксуң. Бир кечигип келдиң, айлыгыңды түшүрдүм. Анда да унчуккан жоксуң. Бирдеме десең болот дегенде ал айткан экен. Биринчи жолу кечигип келгенде кыздуу болдум эле, кичинекей кызым төрөлгөн. Ошону кичине карылашып коеюн деп кечигип калдым эле. Келсем айлыгымды көбөйтүп койдуңуз. Ошондо ойлодум, Алла Таала кыздуу болсом кызымдын рызкысын берди деп. Кийинки жолу келгенимде айлыгымды кыскартып койдуңуз. Анан
чынын айтайын, ошол күнү апам өтүп кетти эле, апам жерге берип кеч келген болчумун. Апам менен кошо апам ырыскысы кеткен экен деп эле түшүндүм деген экен. Анын сыңарында ар бир адамдын ырыскысы бар. Көп эле кызылат болбоңуздарчы. Доллар көтөрүлсө деле кызылат болбоңуздар. Анча-мынча продукт кымбаттаса деле кыжалат болбоңуздар. Мында да кыйын замандарды көргөнбүз. Кудайым бизге береке берген. Мен дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө көрдүм. Биздегидей меймандос, биздегидей дастуркону жайык, биздегидей кең пейил өлкөлөр дүйнөдө аз эле. Аз болсо да саз жашаган, Кудайга шүгүр деген, кыйналып турса да жакшы деген пейилибиз бар. Ушундан жазбайлы. Кыргыздын пейили дүйнөдөгү эң алтын пейил. Ырыскыбыз өзүбүз менен. Келер күнүн ар ким билет, бирок кетер күнүн эч ким билбейт. Арабызда кимдин өмүрүбүз 50 жыл калды, кимдики 25 жыл калды, 5 жыл калды, эч ким билбейт. Ошон үчүн эч кимдин көңүлүн оорутпайлы. Кимди капа кылсак бүгүн барып кечирим сурайлы. Кимден капа болсок азыр кечирип коелу. Адамдын кыйындыгы ошондо. Атаңды өлтүргөн кенеңди берди дегендин түз мааниси кечиримдүү бол дегенди эле билдирет. Арабыз ынтымак болсун, жүрөгүбүз таза болсун. Жүрөктө туура ишеним болсун, денебиз бакубат болсун. Тилектерибиз кабыл болсун, ой чабытыбыз кенен болсун. Дүйнөдөгү эң илимдүү, билимдүү өлкөлөрдүн бири бололу. Эң аягында айтарым, интернетти максатсыз ачпаган өлкө куралы. Улуулары кичүүсүн таптаган өлкө куралы. Атасынан баласы кыйын өлкө куралы. Ошондой эле ушакты укпаган өлкө куралы. Биз Кудай кааласа улууларга урмат суналы. Берген сөзгө туралы. Biz Amerika'da акчасы көп болбосок дагы, Россияда танкасы көп болбосок дагы, Японияда роботу көп болбосок дагы, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, кадырлап, кастарлап, адептин, ыймандын, илимдин, билимдин державасын куралы. Анан ким эгерде адамга рахмат айтпаса, Аллага рахмат айтпаса, Аллага да рахмат айтпайт деген бир сөз бар. Бүгүнкү иш-чараны уюштурган Нарын облустук жаштар кеңеши экен. Ушул тууну койгондо кошолор, буларга дем берчү болгондор бар, дем бергендер бар, идея бергендер бар. Анан ушул бүгүнкү автоунаалар ар бир районго берилет экен. Бул дагы болсо Нарындын кең пейилдигинин, ынтымактуулугунун, өрнөктүүлүгүнүн белгиси. Кудай кааласа ушул өрнөк Кыргызстандын бардык жерине таркасын. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Рахмат Нарын, дайыма бар бол. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын, кор кылбасын. Кыргызстаным бар болсун. Çöllerimiz şahar olsun, çürökten namus menen ar olsun, Kırgızstan'ın bolsun, Kırgızstan'ın içinde talantlı, berekeli, Akjoltoy, Kutman, Narının bar olsun.